урматтуу социалдык коргоо менен коллективи. Чындыгында жакшы мындай теориялык жагы, практикалык дагы жакшы практика өтүп атат. Şu жаратканга 6 санды аман кылып жаратканга шүгүр деп баштасак туура болуп атат да бүгүн фракциянычы. Мындай көрүп, статистиканы көрүп, бардыгын көрүп, чындыгында биздин мамлекет социалдык мамлекетке, бюджетибиз социалдык бюджетке 60%-ын тегереги ушул пенсия, пособие, айлык акы ушуга кетип атат. Дагы деле бирок өкүндүргөнү ушунчалык каражат кетип атканына карабастан жылдан жылга ушул ТЖС деп атасыздар, ДСП деп атабыз, 29.900 бала. Мен статистиканы карап чыктым, жылдан жылга жүздөп эмес, миңдеп өсүп атат да. Мунун кесепетин мындай комплекстүү карай турган болсок, бул эненин ден соолугу, биздин келип аткан ар кандай күнүмдүк пайдаланып аткан тамак аш жана башка, ошол жана айтып кетти адистер. Элементардык бут кийим туурабы? Бут кийим кандай таасир берип атат. Мындай жатканда өкмөт мына ойлонуп коңураак ага турган мезгил. Вице-премьер өзү катышса туура болмок экен. Менде суроо ушул МСЭК жетекчиси отурасыз. Азыр презентация кылдыңыз, эми биз регионго чыкканда нааразычылык көп да, ачыгы. Эми ар кандай шартта болуп аткан майып бутунан же колунан ушу ай сайын же жыл сайын справка алып кел деген десе да айтат. Шуну бир мындай перечень кылып, кээ бир оорулар же кээ бир инвалидность боюнча бир жылда бир же алсаңар бүт, ошо менен өмүр бою справка мүмкүн кереги жок. Кандай мындай сунуштарыңыз бар ушул боюнчачы? Нааразычылыкка макулсузбу? Спасибо за вопрос. Значит, мен айтып кеткендей, жана 68-чи положение биздеги полностью было пересмотрено. Как раз таки вот в этом положении мы внесли изменения в 2016 году по пересмотру вот этих медицинских заключений и получения документов. Раньше, если было ежегодно, действительно, человек должен был проходить в медицинском учреждении и приходить на медико-социальную экспертную комиссию. Мы сделали это единственное, если утяжеление идет по медицинским показаниям, лечащий врач, потому что первоначально мы сразу не принимаем, как вот уже было сказано. Коротко айтсаңыз. Значит, там пересмотрели мы полностью это все по медицинским показаниям. Теперь ежегодно больной он не проходит. Единственное, что правильно сиз айткандай, поликлиники все равно остаются. МСЭК айтат, барыш керек, келиш керек дейт. Аны уже биз вместе совместно Минздравым чечип атабыз ал суроолорду. Вот, анан кийин ежегодно справкаларды, вот мен айтып кеткендей, 2 жыл, 1 жылга берилет, 2 жылга берилет, 5 жылга берилет. Практически это по тяжести состояния. Кээ бир группалар даже кайта келгенде МТЖ, может быть, даже в этом году мы дали 2-ю, на следующий год она может быть и 3-я, и может даже сняться. Опять же, медицинские показания. Рахмат. Şu региондогу дагы өкүлдөрүңүзгө дагы айтып жеткирсеңиз дагы өзү ушу миллионный болуп турган ата-энени баланы кыйнабастан комфорт түзүп, жашынакай мамиле кылып, учурунда бере турган берип, кереги жок болсо таптакыр кыйнабаш керек да. Экинчи, мына каржы министринин орун басары отурасыздар, башка мындай айтыш керек өкмөттөчү. Мүмкүн 1 жылда 1 километр жол курбай турабыз, 1 миллион долларлыкчы. Андан көрө бир мектеп, мындай реабилитация кыла турган жай, бала бакча деген. Бир бала эгерде азыр окубай же көрбөй, ошонго үйрөнбөй калса, жашында өмүр бою ошол мындай коомдун түртүндүү же башка бир ушу миллионный бала болуп калат да. Ошондуктан ушул жагын мына өкмөттүн өкүлдөрү отурасыздар, сунуш бериңиздер. Анан мен акырында суну чечимге, урмат Бактырбек, биз жогорку кеңештин токтом долбоорун сунуш кылсак, ошол жерге азыр майып балдардын ата-энелерине болгон айлык акынын чегери боюнча тездетсин положенияны, токтомго киргизсин. Бул биринчи. Экинчи,
жетишпей жаткан бала бакча болобу, мектеп болобу, ошол жагынан бюджетке кароо боюнча сунуш берсек деген ошо токтом менен берсек таасирдүү болот. Ушул менин сунушум, рахмат.